12 bölüm. Демалыш күндөрдүн биринде Ыйса эгин талаасын аралап өтүп бара жатты. Жанындагы шакирттери ачка болуп, буудайдын башын жулуп жей башташты. Муну фарисейлер көрүп калышып, Ыйсага: «Карачы, шакирттериң демалыш күнү тыюу салынган ишти кылып жатышат» дешти. Ыйса мындай жооп берди: Дөт жанындагы адамдар менен бирге ач калганда эмне кылганын окуган жок белеңер. Кудай үйүнө кирип, эгибизге багышталган нанды жанындагылар менен бирге жебеди беле. Бирок ал нандарды жегенге эч акысы жок болчу. Аларды жегенге дин кызматчылардын гана акысы болгон. Дин кызматчылар ибадатканада демалыш күнү ошол күндүн мыйзамын бузуп коюшса да, айыпсыз экендиги тууралуу Тоорат мыйзамынан окуган жок белеңер. Силерге айтып коеюн, бул жерде ибадатканадан да улуу бирөө турат. Эгерде силер Кудайдын курмандыкты эмес, боорукердикти каалайм деген сөзүнүн маанисин түшүнгөн болсоңор, анда айыпсыз адамдарды соттобос элеңер. Анткени адам уулу демалыш күнүнүн да ээси. Ыйса ал жактан кетип, синагогага келди. Синагогада колу сенек бир адам бар эле. Ошол жерде тургандардан бирөөлөр Ыйсадан кынтык таап, айыпка жыгуу максатында: «Кудайдын мыйзамы боюнча демалыш күнү да адамды айыктырууга болобу?» деп сурашты. Ыйса: Бир кою демалыш күнү чуңкурга түшүп калса, араңардан кимиңер аны көрүп туруп алып чыкпай таштап коет? Адам баласы койдон алдаганча өйдө эмеспи? Демек, демалыш күнү жакшылык кылса болот, деди. Анан колу сенек адамга кайрылып: колуңду сунчу, деди. Тигил адам сунаары менен айыгып, берки колу соо колундай болуп калды. Ошондо сыртка чыгып кетишкен фарисейлер өз ара Ыйсаны кантип өлтүрүш керектигин акылдашышты. Ыйса болсо алардын бул ниетин билип, ал жактан кетип калды. Анын аркасынан көп эл ээрчиди. Ыйса алардын баарын айыктырып, адамдарга өзү жөнүндө жарыя кылууга тыюу салды. Кудайдын Ишая пайгамбар аркылуу айткан сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду: «Бул менин тандап алган кулум, жаным ыраазы болгон сүйүктүүм. Мен анын үстүнө өз рухумду түшүрөм. Ал бардык элдерге өкүмүмдү жарыя кылат. Талашпайт да кыйкырбайт. Көчөдө кыйкырып жатканын эч ким укпайт. Менин өкүмүмдү аягына жеткирмейин, бүктөлгөн камышты сындырбайт, быкшыган шамды өчүрбөйт. Ага бардык улуттар үмүттөрүн артышат». Аңгыча жинди аарыган бир сокур дудук адамды Ыйсанын алдына алып келишти. Ыйса аны айыктырды. Сокур дудук сүйлөп, көзү көрүп калды. Элдин баары таң калып: «Бул Дөөттүн урпагы эмеспи?» деп бири-биринен сурашты. Муну угуп калган фарисейлер: «Бул жиндерди алардын башчысы Белзебулдун күчү менен кубалап жатат. Мындан башкача болушу мүмкүн эмес», дешти. Алардын оюн билген Ыйса мындай деди: «Ичинен бөлүнүп жарылган мамлекет кыйрайт. Ыркы кеткен шаар же үй бүлө соо калбайт. Эгер
шайтан шайтанды кубалап жатса, демек ал өз ичинен бөлүнүп жарылып, өзүнө өзү каршы чыкканы. Анан анын падышачылыгы кантип аман калмак эле? Эгер мен жиндерди шайтандын күчү менен кубалап жаткан болсом, анда өзүңөрдүн шакирттериңер кимдин күчү менен кубалап жүрөт? Ушул себептен шакирттериңердин кылган иштери силерге калыс болсун. А эгер мен жиндерди Кудайдын руху менен кубалап жаткан болсом, демек силерге Кудай өз падышачылыгын орнотуп турган мезгилдин келип жеткени. Алдуу адамдын үйүнө кирген бирөө алды менен анын өзүн байлабай туруп, үй мүлкүн кантип тоноп кетет? Алдууну байлагандан кийин гана анын үйүн тоной алат. Ким мен тарапта болбосо, ал мага каршы. Ким мени менен бирге жыйнабаса, ал чачат. Ошондуктан силерге айтып коеюн. Адам баласынын күнөөлөрү менен жаман сөздөрү бүт кечирилет. А бирок кимде ким ыйык рухка акарат айтса, кечирилбейт. Кимде ким адам уулуна каршы сөз айтса, кечирилет. А бирок ыйык рухка каршы сүйлөгөн адам бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да кечирилбейт. Даракты жакшы баксаңар, мөмөсү да жакшы болот. Жаман баксаңар, мөмөсү да жаман болот. Анткени дарактын кандай экени мөмөсүнөн билинет. Эй жылаан тукумдары, өзүңөр жаман болуп туруп, анан кантип жакшы сөз сүйлөй алмак элеңер? Анткени адамдын дили эмнеге толуп ташыса, ошол тилине чыгат. Жакшы адам дилиндеги жакшы казынасынан жакшылыкты берет. Жаман адам жаман казынасынан жамандыкты берет. Силерге айтып коеюн. Адамдар оозунан чыккан ар бир куру сөз үчүн кыяматтагы сот күнү Кудай алдында жооп беришет. Анткени айткан сөзүң боюнча акталасың жана соттолосуң. Ошондо дин мугалимдери менен фарисейлердин кээ бири Ыйсага: Устат, сиздин бизге бир кереметтүү жишаан көрсөтүшүңүздү каалайбыз, дешти. Ыйса мындай жооп берди: Бузулган жана күнөөкөр муун кереметтүү жишаан көргүсү келет. Бирок Жунус пайгамбардын окуясындагы жишаандан башка жишаан ага көрсөтүлбөйт. Жунус деңиз жырткычынын курсагында 3 күн 3 түн болгон сыяктуу, адам уулу да жер түбүндө 3 күн 3 түн болот. Нинебиликтер кыямат кайымда ушул муун менен бирге кайра тирилип, аны айыпка жыгат. Анткени алар Жунустун сөзүн угуп, ниеттерин өзгөртүшкөн. А бул жерде болсо Жунустан улуу бирөө турат. Түштүк ханышасы да тирилип, ушул муунду айыпка жыгат. Анткени ал Сулаймандын акылман сөзүн угуп кетейин деп, дүйнөнүн аркы четинен келген. А бул жерде болсо Сулаймандан да улуу бирөө турат. Кара күч адамдан чыккан соң, жанына тынчтык издеп, какшыган чөлдөрдү кыдырып таппайт. Анан кой, чыккан үйүмө кайра барайын деп кайра келет да, анын шыпырылып, жыйналып, бош турганын көрөт. Кайра барып, өзүнөн ашкан 7 жинди ээрчите келет да, кирип жашай башташат. Ошондо жанагы адамдын кийинки абалы мурункусунан да жаман болот. Азыркы жаман замандын адамдары менен так ошондой болот. Ыйса чогулгандарга сүйлөп жаткан. Аңгыча
энеси жана бир туугандары келип, аны менен сүйлөшөлү деп сыртта күтүп турушту. Ошондо кимдир бирөө: Сени менен сүйлөшкүсү келип, энең жана бир туугандарың сыртта турушат, деди. Ыйса ушул сөздү айтканга карап: Менин энем менен бир туугандарым кимдер? деди. Анан колун шакирттери тарапка сунуп: Менин энем менен бир туугандарым булар. Анткени ким асмандагы атамдын каалоосун аткарса, ошол мага бир тууган агайыны, эже карындаш жана эне болот. деди.